Ноокат районунан өткөн Ош Разаков жолунун 28-чакырымынан баштап 69-чакырымына чейин жалпы узундугу 47 километр жолдун эскилиги жеткендиктен оңдоого муктаждык жаралган. Аталган жолду куруу аракеттери 2015-жылы башталган. Натыйжада Жайка агенттиги япондук кредит аркылуу бул жолду курулушуна келишимдин негизинде кол коюлуп тендер жарыяланган. Анан тендер жарыялагандан кийин тендердин мөөнөтү эл аралык болгонуна байланыштуу 3 ай болчу. 27 июлда вскрытие болмок. Вскрытие кылгандан кийин 27 июлда бир да компания бул тендерге катышкан эмес. Анан 27 июлдан баштап дагы 2 жолу узартылган бул тендер. Узартылганы бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Бул тендерге 47 километрге 50 миллион долларын тегереген акча каражат каралган. Бирок ошого карабастан бир да компания тилекке каршы катышкан жок. Жайка компаниясы жол куруудан баш тарткандыктан алдыда транспорт министрлиги тарабынан курулмай болууда. Бул маселе учурда өлкө башчынын көзөмөлүндө экенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белгилешет. Башкача айтканда, биздин жарандарга айтып кетет элем, эч кандай коопсуздандыруучу нерсе жок. Бул маселе биздин президентибиздин өкмөт башчынын дагы көзөмөлүндө турат. Баарын билет. Анан бул иштерди Кудай буйруса биз жасайбыз. Эч кандай бир коркунуч же болбосо эч кандай бир бул боюнча маселе болбош керек. 3-чү категориядагы жол болуп эсептелингендиктен жол жээгиндеги кызыл тилкеге чыккан мыйзамсыз курулуштар иретке келтирилген. Жарандар жаңы жолдун салынуусун колдоп, өздөрү кол кабыш кылышкан. Жергиликтүүлөргө көйгөй жараткан маселе эртерээк чечилүүсүн үмүт тартышат. Бул жолдордун качан оңдолгону да эсте калбады. Ушул жолдор эми бул негизги Баткен, Ош негизги жол болгондугунан ушул жолдорду оңдоп бергенде жакшы болмок. Азыр четке чыккан кызыл сызыктагы үйлөрдү да бүт тазалап, азыр калыбына келтирип койду. Ошол жолдорду тезирээк оңдоп бергенде жакшы болмок эле. Ош-Исфана жолунан күнүнө 30 миңге чукул унаа каттамдар өтөт. Алдыда жаңы жол курулуп калса, авто тыгындар жоюлат. Ошондой эле ирригация тутумдары, жөө жүргүнчүлөргө тротуарлар жана ыңгайлуу шарттар түзүлөрү каралган. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош облусу.